Бүгүнкү сабагыбызда ушул кымыздын пайдалары туурасында сиздерге айта кетебиз. Ушул кымыздын пайдаларынан дагы бир пайдасы бул ашказанды дарылоо. Аллах Таала негизинен канча оору берген болсо, ошолордун баардыгынын шыпасын ушундай табигый нерселерге жашырган. Эгерде ошол нерсеге ишенип, ошол нерсени туура пайдалана турган болсок. Көпчүлүк учурларда ошол ашказанда туура эмес тамактангандык себептен ашказан көптөгөн түрдүү ооруларга чалдыгат. Кээ бир оорулар ашказан тамакты сиңирбей калат. Кээ бир учурларда ашказанга суук тийип катуу оорушу мүмкүн. Кээ бир учурларда ошол ашказан кандайдыр бир себептерден улам ич өтөт. Ошентип ашказан ооруп калган учурларда ушул кымыз менен дарылануу бул эң жакшы жол. Ошол дарылануу жолу мындайча: таң эртең менен ошол кымыздан жарым стакан алып, анан күндө эртең менен ичип туруу. Биз ушул кымыздын пайдасын айтып, жана кээ бир учурларда биз балдын дагы, кээ бир учурларда түрдүү мөмө жемиштердин пайдасын айтабыз. Ошол пайдалар ар бир адамга ар кандай таасир этиши мүмкүн. Кээде ошол адамга пайда болгон болсо, кээде ошол эле мөмө жемиштер ошол адамга зыян болот. Зыян болгондугу түрдүү адамдардын табияты дагы түрдүү болот. Ошол эле мөмө жемиш кээ бир адамдарга жаккан болсо, ал эми кээ бир адамдарга ошол мөмө жемиштер, же ошол сыяктуу кымыз же бал ошол адамдарга жакпай да калышы мүмкүн. Ошондуктан ушундай табигый нерселерди колдонуп жаткан учурда ошол организмге жага турган нерсе менен дарыланабыз. Ашказанды дарылап жатып, ушул кымыз менен ашказанды дарылап жатып, эгерде сизде ич өтүү болсо, же болбосо ошол ички денелер ысып, же болбосо көздөр кызарып, ушундай бир нерселерди сиздин ашказаныңыздан же болбосо бир денеңизден таба турган болсоңуз, бул кымызды анда токтотуп коюу жакшыраак. Ашказанды дарылоонун эң жеңил жолу ушул кымызда деп табылган. Ошондуктан Аллах Таала баардыгыбызды түрдүү оорулардан баарынан сактап, ушул табигый нерселер менен азыктанып, ошол нерселерден шыпа табууга Аллахым баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин.